Колумдагы китептер Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары боюнча жазылган китептер. Негизи эле Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 4-5 ири шайлоолорду башынан өткөздү. Баардык эле шайлоолордо жаштар активдүү катышып келишкен. Бирок бийликке келгенден кийин жаштарга берген убадалар унутта калууда. Буга эмне себеп болууда? Келерки шайлоого жаштар ким болуп барат? Бир-эки аткаминердин куралы болуп барабы же татыктуу шайлоочу болуп барабы? Биз бүгүн ушул теманы талкуулайбыз. Саламатсыңарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы, анын алып баруучусу мен Бакай Калматов. Талкуубузду баштаардан мурун биз видеого көңүл бурсак, шаардын тургундарын видео сурам жолу менен кайрылганбыз. Сурообуз, эгерде сизге депутат болуп калсаңыз, сиз эмне кылат элеңиз? Ошондой мүмкүнчүлүк келсе, сиз барат белеңиз деген суроону койгонбуз. Видеого көңүл буралы. Мен барбайт элем эле. Эмнеге барбайт элеңиз? Депутат болуш үчүн эми билим болуш керек. Мен азыр билим алатам. Ошого даярданышым керек. 13-чү. 2020 жылы депутаттыкка шайлоо мүмкүнчүлүк болсобу? Жок, мен барбайт элем. Себеби азыр мен билимим жетпейт. Себеби элдин түйшүгү деген оор. Аны көтөрө билиш керек, элди башкарганды билиш керек. Ошон үчүн азырынча мен ага даяр эмесмин деп ойлойм. Бул саясаттыкка мен такыр түшүнбөйт экен, мен түшүнгүм да келбейт койчу. Барбайт болчу мен мындай саясат шайлоогочу. Негизинен эгер колдоо болсо, финансирование болсо качсак болот. Биринчиден, экинчиден эл таза шайлоого барса, анда коркпой этпей, финансированияны деле күтпөй катышсак болот да, менин оюмчачы. Албетте, колдоп, сунуш кылып чуулар болсо, менде мындай акыл эс дараметим, жөндөмүм жетет деп айта алам ал нерсеге. Депутатка мындай мүмкүнчүлүк берсе да, депутат болгонго. Сиз ошентип барат белеңиз депутатка? Жок, барбайт болчумун. Жаштардын маселесин көтөрүп чыга албайсыз. Эми ага татыктуу адамдар көтөрүп чыкса болот. Өзүңүз татыктуу эмессизби? Мен эми бул жерге жакында эле келдим. Ошон үчүн билбейм деле. Шаардык кеңешке болсо, ооба, барам буюрса. Эмнеге барасыз? Анткени жаштардын көйгөйүн чоңдор негизинен эле чоңдордон жаштардан башка эч ким көтөрө албайт деген ойдомун. Андыктан жаштар сөзсүз барыш керек. Бул шайлоо бизге деген бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Өзүбүздүн бир көйгөйлөрүбүздү ачыкка алып чыгып, чечип, өзүбүздүн пайдабызга мындай жаштарга көңүл буруу негизинде. Жаштардын маселесин көтөрүп чыга аласыз. Ооба, буюрса ооба сөз. Ушул эле суроо менен жаштарга кайрылсак, эгер сиздерге депутат болуу сунуш түшсө, силер барасыздарбы? Жана кандай маселелерди көтөрөсүңөр да? Суроо жооп бере берсеңиздер. Жаштар бир багытты тандай албай турган учурда мен даяр элем деп айта алам. Анткени тажрыйбабыз бир аз жетишпеши мүмкүн жаштык кылып. Бирок көрүп атабыз бүгүнкү күндөгү депутаттарды же бүгүнкү күндөгү бийлик органдарын балким эми өздөрүнүн жеке бизнесин же өздөрүнүн кандайдыр бир акчага сатып алган мандаттарына караганда биз жаштар өзүбүздүн жаш, амбициялдуу позициябыз менен жаштардын көйгөйүн бир аз да болсо жогоруга көтөрөбүз деген ишеничтемин. Шайлоонун табияты ушундай да. Буну эч ким алып келбейт. Шайлоодо өзүң ошондой даражага, деңгээлге жеткенде, өзүңдүн татыктуу экенин сезгенде, бир эле депутаттыкка эмес, бардык жерге ошондо гана барыш керек. Ал эми мен жаштар барыш керек, жаштардын көйгөйүн көтөрүш үчүн жаштар гана керек деген бул туура эмес пикир бир азча. Ким татыктуу болсо, кимдин билими деңгээли жетсе, ким ошого өзүнүн деремети жетсе анан барыш керек да. Элдерimiz аябай сонун нерсе айтып кетти. Эгерде өзүн татыктуумун деп сезсе, барса болот деп. Ошондой жаштар барбы азыркы учурда? Мисалы, мен даярмын депутатка, мен депутат боло алам, эл башкара алам деген жаштар барбы? Мен ойлойм, жаштар негизи азыркы учурда аппаратта иштеп көрүш керек. Аткаруу бийлигинде иштеп көрүш керек. Аткаруу бийлигин тепкич басып өткөндөн кийин гана ошондо гана эл өкүлү болгонго татыктуу боло алат. Себеп дегенде бардык иш бул аткаруу бийлигинде. Аны көрмөйүн эл өкүлүндө иштеш өтө кыйын. Рахмат чоң. Негизи эле партия өкүлүнө суроо берсек, эжеке айтсаңыз, партияңыздарда жаштар барбы? Негизи кандай кабыл аласыздар, кандай критерийлер бар? Чындыгында азыр мен силердин сурамчылоо видео роликту көргөндө жаштардын пассивдүүлүгүн көрүп атам да. Байкадыңыздар, мен даяр эмесмин, же дагы мындай ойлонуп андай болбош керек. Кудайга шүгүр азыр билимиң терең болсо, өзүңдүн ой жүгүртүүң болсо, көрүп атасыңар да коомчулуктагы көйгөйлөрдү, жогорку кеңеш жергиликтүү деңгээлдеги депутаттардын ордунда көрүп атасыңар. Жаш канаттан, СПК партиясынан депутаттар барбы?
айыл Ооба. кеңеште болобу, шаардык Бар. кеңештеби? Алар Бизде- ишмердүүлүгү кандай болот? Бизде азыркы сазывта 4-сазывта көбүнчөсүн жаштар келди. Кыздардан дагы бар, балдардан дагы бар, жаштардын Рахмат. гана. Агай, ушул эле суроо сизге. Негизги партиябыздарда жаштар Саламатсыздарбы? Бизде ошо шаардык кеңешинде бир бол фракциясында 5 мандат бар. Анын экөө жаш депутат болуп эсептелинет, 40-ка чейин балдар. Экөө орто жашта, аксакалы менин жашым 57-ге чыгып калды. Биздин партия жаштарды абдан колдойбуз. Жаштар шайлоого катышууга милдеттүү деп эсептейм мен өзүм. Келерки боло турган 2020 жылдагы шайлоого. Ал 2020 жылдагы шайлоого бир бол фракциясы шаардык кеңешке сөзсүз катышат. Барат, эгерде жаштардын арасынан прогрессивдүү ойлонгон жаштар болгон болчу болсо, биз өзүбүздүн курамга алканга, анын каражатына карабай туруп, эгер татыктуу жигит, татыктуу жаш болгон болчу болсо, алганга даярбыз. Келгиле, биз сиздерди тизмеге кошобуз, чогуу иштегенге даярбыз. негизи эле ушул жаштарга суроо болсун. Ушул шайлоого жакындап баштаганда студенттерде, университеттерде басым күчөп баштайт. Ушул партияны шайлайсыңар, мисалы СТПКга деле катуу басым болгон. Эми учурда суроо, ушундай басымдарга баш ийбей шайлаган жаштар барбы? 2020 жылы татыктуу шайлоочу болбосуңарбы деген суроо. Жаштар бар, аларга каршы чыгып өзүнүн позициясын бербеген. Балким мен эгерде ошолордун катарында болгондо, бирөөнүн ээрчиме болуп, бирөөнүн сунушу боюнча шайлаганда мен билбейм деп жооп берет элем да. Мен алардын катарында эмесмин, демек эме деп айта алам да. Өзүнүн ою менен, өзүнүн пикири менен, өзүнүн көз карашы менен шайлай алат депчи. Анан келе жаткан 2020 жылдагы шайлоого мен ошол өзүмдүн көз карашым менен эле үстүмдөн кысым болобу, капталдан кысым болобу мындайча айтканда. Эми эгерде чын жүрөктөн ушул нерсеге ишеним болуп, чын жүрөктөн шайлоого барам деген ниет болчу болсо, бизге миңдеген тоскоолдуктар болсо деле ошол өзүбүз колдогон, өзүбүз ишеним арткан партияны колдоп келебиз да. Мындай кагазга оробой элечи, мындай ачыгын айтканда да. Эми бул болуп келген окуя булчу. Мурда эле болуп келген. Бирок 2020 жылы мындан катуураак болушу мүмкүн. Балким. Бирок бул менин божомол, мен так айта албайм. Мына бул 2010 жылы дагы, 2015 жылы дагы бул аябагандай катуу болду. Чындыгын айтыш керек, мына СДПК партиябыз биз кыйраттык, биздин партия күчтүү деген менен, бирок бул партия ошол эле акчанын күчү менен, ошол эле бийликтин күчү менен алып келген. Муну баары билет. Эми балким айтпашы мүмкүн. Эми сөз келгенде айтып коюшум керек. Агай, ушундай басым болсо студенттерге же бир кандай чараларды көрүш керек да? Оштар менен жаштар менен жолуккан кезде негизинен юридика факультетинде тарых, анан жана башка кесипте окуп аткан студенттер катышты, жаштар катышты. Ошондо дагы байкадым да, шайлоо боюнча жаштардын анчалык маалыматы жок экен, жетишсиз экен. Ошон үчүн бир мындай биз тараптан болобу, деги эле бардык тараптан, партиялардан болобу, талапкерлерден болобу, жаштарга көбүрөөк ушуну жайылтып, жаштарга түшүндүрүш керек экен, жеткириш керек экен. Шайлоо комиссиянын мүчөлүгүнө кириш керек да, жаштар. Ошол суроо дагы, жаштар барбы шайлоо комиссиясында? Ошого бар, бирок абдан аз. Ошого жаштар катышса болот да, бул анчалык деле тоскоолдук болот, окуусуна деле, иштегенине деле тоскоолдук болот. Шайлоо мезгилинде гана, анда деле бир 2 күн ушундай катуу болсо, андан мындай дежурствондо мындай болуп, кыскасы абдан кийин өзгөрдүн тажрыйбаңарга да жакшы болот. Демек, шайлоо комиссиясынын мүчөсү деген макам болот, статусу болот. Жанагы шайлоо учурундагы участковый комиссия деп коюп атпайбы? Ошол жерге эле 1-2 күн катышып койсоңор, мындай түшүнүк пайда болот да. Түшүнүк пайда болот, бул бир. Анан экинчиден азыр болсо көпчүлүгү ойлонуп турган учур. Ойлонбош керек. Көйгөйдү көрүп турат. Өзүң демилгең менен чыныгы патриот болсоң да, сизге мына агай абдан туура айтып атат да. 11 классты бүткөн билим менен деле барган бизде депутаттар бар. Анан буга билим жетише элек ал эмес, ал өзү ойлоно элек. Ал өзү бул жашоого келди, эмне болуп ататканын да түшүнбөй жатат да, ошол жаштарча. Азыр эжекебиз айтып атат, жаштар өтө пассивдүү болуп атат депчи. Негизи эле чынында эле жаштар пассивдүү же аракет кылышып, майына чыкпагандан анан кетип атышабы? Саламатсызбы? Бул эжеке айтып кетти, баягы 11 бүтүп эле шайлоого келген депутаттар бар депчи. Азыр БШКнын жаңы жана сайтына жарыяланган маалыматты кече жакын окудук. Жогорку билими жок адам жогорку кеңешке депутат болуп бара албайт деп чыкты да.
сиз айтып кетип атасыз, баягы билими жок деле ал мындай депутат болуп келген депчи. Бирок азыр андай нерсе жок да. Жанагы азыркы жаңы мындай мыйзам боюнчачы. Азыркы партиялар мүмкүн болушунча жаштарды коркутуп койду да. Бир жагы эми бул позитивдүү көз карашта карагандачы коркутуп койду. Булар эмне кылып коркутту? Жаштардын деле башы жетип калды азыр. Депутат болуш үчүн эми бул ачык ойдо депутат болуш үчүн демек бул биринчи кезекте тажрыйбаңдан мурун, акылыңдан мурун акчаң болуш керек турбайбы депчи. Элдин деле аң сезими, акыл эремети бир койсойсоң, он адам келет турбайбы, аны сойбосоң келбейт турбайбы деген мындай ой пайда болуп калды жаштарчы. Анан кийин мындай эжек айтып атат, шайлоого жакын биз аркасынан барабыз, чакырабыз депчи. А эмне үчүн шайлоого чейин чакырбайсыздар? Ага чейин эмне үчүн айтпайсыздар мисалы? Мен принцибим да, мен шайлоого чейин эле эмес, бүгүнкү күнгө чейин тынымы жок иштеп келем. Азыр мына туура айтат, бирок бизди коркутуп койду дегенге кимден ким коркот? Коркпош керек. Эмне үчүн коркот? Анан акча деп азыр Кудайга шүгүр жаштар бар да, акчасыз деле өткөн жаштар бар. Акчасыз деле бир жакшы иш орундарда иштегендерди мен мисалга келтире алам, бар. Анан бир нерсени азыр мен ойлоп калдым да, бул шылтоо да. Шылтоо издебеш керек. Канчалык болсо сен эмгегиң менен гана коомчулукка тараласың. БКнын мүчөсү Ринат Самудинов деген болгон, билесиз. Аябай катуу жаштар канатын алып жүргөн. Бирок эмнегедир шайлоо өттүңөр дагы ал агай кетип калды да. Аны кетирип салышты. Эмне үчүн мындай жаштарды колдонуп койбодуңарбы ошол учурда? Бул жерде билесизби, ошол чыныгы СДПКчы Самидинов ошол бала Ринат да. Жакшы тааныйм, ал партиялашты. Эми дагы деле айтайын, партияга секирип отуруп, башка партиялаштар менен пикир келише албай, анан дагы ошол мындай экен да, бир максатка жетиш үчүн идейнилер наракта калып алып туруп, анан башка жактан келгендер лидерлерге жамандап коюп туруп, ошол Ринатты мындай курбандыкка чалды да. Чындап айтканда чыныгы патриот, чыныгы жаштар канатынын лидери болчу да. Лидирующий партия. Азыр момундай деп туруп эле коомчулуктагы негатив ошо жаштар эле бузуп коюп атат. Лидерге жаганам деп отуруп туруп ошо баланы жамандап коюшту. Агай кошумчалай кетсеңиз, чындап эле партиялар жаштарды коркутуп койдубу? Негизи эле жаштар мындай да айтыш керек да, коомчулукта бул болуп жаткан нерсе бул закон ченемдүү көрүнүш, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жаштардын баардыгы 100% эле саясат менен кызыгып кетсе дагы болбойт. Орто жаштагын деле, орто жаштан жогоркунун деле 100% эле баардыгы саясатчы болуп кетсе, анда коом болбой калат, анда өнүкпөй калат. Менин жеке пикирим. Биздин жаштагы, орто жаштагы жаштардын арасынан дагы ошондой саясатка кызыгып, саясат менен алектенип, анан саясаттын аркасынан карьера жасап, анан элдин кызматына жараймын дегендер мындай саналуулары чыгат. 1% менен чыгат. Анан кийин ошолордун арасынан анан колдоп чыгышыбыз керек да. Бирбол партиясында жаштардын өкүлдөрү барбы? Жаш депутаттар, мисалы атын айта аласызбы? Жаш депутаттар бар, бизде Эрнест Кулназаров деген жаш депутатыбыз бар, жашы 36-да, 30. Анан кийин ал жаш депутатыбыз, ошол как раз ошол депутатыбыз талапкер болуп 2016-жылы мына ушул биз турган жерден ушу Араванский шаардын борборунан талапкер болуп чыккан. Жаштар көбүнчөсү шайлоого, саясатка кызыкпайм деп шайлоого барбай коюшат да. Шайлоо менен саясаттын эки айырмасы бар дагы айтырабы? Мисалы, ошону айтып койсоңуз. Бул эми шайлоо деген бул ар бир адамдын өзүнүн граждандык позициясы, жарандык позициясы да, атолдук позициясы. Ошол шайлоо аркылуу бийликти түзөт да. Ошондо улам бул шайлоо менен саясатты аралаштырбаш керек. Эми негизи эле демократиянын бирок чордону шайлоо болуп атпайбы? Рахматчымын агай. Биздин видео сюжетибиз бар эле, эксперттин ошого бир көңүл бурсак. Мисалы Ош шаар кеңешке 2020-жылы жаз айында Кудай буйруса шайлоо болот. Ошого мен ойлойм, ошол чындап шаар үчүн өзүнүн өзгөчө ойлору, идеялары болгон, элге кызмат кылам деген жаштар болсо катышса болот да, эч кандай тоскоолдук жок. Шайлоого чейин жаштарды коюп туруп, шайлоо бүткөндөн кийин жумшак тизме деп коет, шайлоо бүткөндөн кийин добушка карап туруп, кайрадан тизме коюшу да. Бирок табигый түрдө жаштар аз добуш алат, себеби аларда бул биринчиден финансы ресурстар аларда жетишсиз, экинчиден тажрыйба дегендей шайлоодо
тажрыйбада бул маанилүү нерсе, команда менеджер, шайлоочулардын ишенимине кириш бул маанилүү нерсе да. Ошон үчүн бул жерде жаштардын дагы деле болсо шайлоого жеңип келүү шанстары төмөнүрөөк, пайыздык көрсөткүчү төмөнүрөөк. Кайсы бир өзгөчөлөнгөн гана жаштар келгенге аракет кылбаса, бирок көпчүлүктөр тилекке каршы бул системада өзгөчө элдердин шайлоого түшүнүгү, аң сезими болгон көрүп атпайбыз шайлоодочу, акча каражат маселеси эң негизги ролдор ойноп калат да. Бирок ошого карабастан жаштар биз мен азыр өзүм мына сунуштап жаштар менен сүйлөшүп, жакшы мен көпчүлүк балдарды айттым, шайлоого катышкыла. Бул деле жок дегенде эч нерсе болбойт дегенде бир опыт аласыңар да. Кийинки шайлоого көзүңөр ачылат. Башкача бир шайлоонун мындай чыныгы кухнясына аралашып көрөсүңөр депчи. Жаштардын мүмкүнчүлүгү барбы? Канчалык деңгээлде аларга мүмкүнчүлүк түзүлөт да, эгерде шайлоого барам десе? Агайыбыз айткандай, эч кандай жогорку билимиң болбосо дагы жогорку кеңештин депутаты боло аласың деп мыйзам тарабынан көрсөтүлгөн. Бирок жазылбаган мыйзамдар боюнча чындыгында кейиштүү мүмкүнчүлүктөр аз, өтө аз. Кандай дегенде чындыгында бул жогоруда айтып кетти, финансы жагы да керек. Аны миң четке кагабызбы, бирок бул айдай ачык көрүнүп турат да, финансы жагы. Ал эми ошол бала эгерде чындап эле финансы жок болсо, кээ бирки нерселер бар, ошо финансысын башка тарап төлөп, ошону депутат кылган дагы учурлар болгон. Ал мемеге жетиш үчүн, деңгээлге жетиш үчүн ал бала өтө бир жогорку деңгээлдеги элдин алдында коомчулукта өзүн тарта билген эң мыкты лидер боло алыш керек. Ошол тарабынан караганда бул эжекелердин айтканы туура, өзүнөн көз каранды болуп калат кээ бир учурларда. Шайлоодон башында катталышы мүмкүн жаштар, бирок шайлоодон өткөндөн кийин жаштар жок эле болуп калат. Эмне үчүн партиялар өткөндөн кийин жаштарды кыркып коюшабы же алар өтпөй калышат? Эми мындай да дагы деле айтайын, кандай болсо ошол шайлоого аракет кылган түшүнүгү боюнча, мисалы үчүн мен шайлоого 2007-ден бери тизмеде жүрдүм да. Ар бир процесске катышыш керек. Анан бир эле катышып коюп болбой калды дебеш керек. Эмне үчүн тизмеден чыгарып коюшат? Талапкер болуп катталганда тизмеде калат да. Мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгы аныкталгандан кийин 3 күндүн ичинде өздөрү ыктыяры менен орун алмашышат да. Ошого мыйзам жол берет. Мисалы жаш талапкер алдыңкы айталық 5-ші номерде болса 15-ші менен алмашайын деп макулдук жазып экөө тең. Анан орун алмашып калып, мандатты ыйгарганда ошого карап кетип калат да. Суроо берсем, мисалы мен жашмын. Мен досторум, айланын чөйрөмө карасак, шайлоого катышасыңбы десең, катышпайм деле, баары бир ошол эле партия келет, ошол эле адамдар келет деген достор көп да. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Ушу жаштардын ою менен да. Сиз айтып аткан досторуңуздай достор бизде дагы бар. Ушундай көз карашта башкача мындай ой жүгүртүүсү деле бизге таптакыр карама каршы. Аларга эмне түрткү болушу мүмкүн? Аларга азыр эжеке айтып атат, келгиле, иштешкиле, антебиз, мынтебиз депчи. Бирок мына шайлоого жакындаганда бардыгы ошондой дейт да. Шайлоого чейин ал Элдер ака айтып атат, шайлоого чейин эмнеге андай дебедиңиз депчи. Шайлоого чейин жергиликтүү кеңештин депутаттары, жогорку кеңеш депутаттары дымдарак болду. Шайланып алды, агуйдун ичине, мекеменин ичине кирди, болду. Өздөрүнчө бир мамлекет. Шайлоого ушундай жакынкы бир аралык каралганда, бардыгы бизге келгиле, иштешебиз, жаштар силер чыгышыңар керек дейт. Жок, мен буга кошулбайм. Момундай да, азыр караңыз. Айтат, ошол учурда эле ага чейин өзүңөр эмне, силерди сөзсүз бирөө чакырыш керекми? Мен таптакыр ушуга түшүнө албайм да. Бизди бирөө, сени эч ким чакырбайт алтыным. Сен өзүң баргын. Карабайсыңарбы? Дагы деле шылтоодо бирөө бизди ошол учурда керекпиз, биз ошол учурда чакырат деп. Ага чейин деле мен бармын, мен могунга татыктуумун, мен мону иштеймин деп өзүңдү өзүң көрсөтпөсөң, сени ким көрсөтөт? Анан дагы деле азыр мен капа болбогун алтыным, сен нормально вот ойлонуп атасың дагы, анан келгенде эле мен ошол учурда силер бизди пайдаланасыңар деп. Мен силерди эч кимдерди пайдаланган жокмун. Анан лидерлер мүмкүн пайдаланышы мүмкүн силерди. Бирок ошол лидерлерге силер эртерээк кайсы партияны тандооңор болуш керек да. Позиция болуш керек да. Партияны эмнетенен тандагыла. Азыр кайсы партияда мүчөсүң сен? Азыр эч бир партияда мүчө эмесмин, анан эжеке сиздин сөзүңүздө. Жок, эжеке мындай да. Ага чейин бир партияны тандайбы? Эжеке мындай да, эжеке мындай. Азыр парламентаризм өнүгүш үчүн партия сөзсүз партиялык тизме, туурабы? Сөзсүз партиялык тизме менен барасыңар. Азыр алиге чейин маалымат, демек маалымат жок.
Демек силер дагы бул тараптан иштешиңер керек экен. Маалыматтын жоктугу эмнеде? Силер маалымат бербесиңер, маалымат мына көрбөйсүңөрбү? Азыр бул айтып атат, мен ошол шайлоодо гана керек болуп атам деп бул жигитчи. Шайлоого чейин деле үгүт иштери эмес, ошол партияга даярдык, булар өздөрү жакшы бир позициясы болсо, пожалуйста, жакшы бир өздөрүнүн жаңы, заманбап, өтө турган бир креативный деп коем, партияны түзүп алгыла. Мындайда биз сиздин айтып аткан сөзүңүзгө каратачы, азыр мындай мен өзүмдүн көз карашым мындай болуп атат. Мен шайлоого чейин деле бир-эки иш-чаралар менен ошол жергиликтүү башкаруу органдарына же шаардык кеңештин депутаттарына кайрылганда колдоо таппасам, эгерде мен 3 жолу барып колдоо таппасам, анда мен шайлоого болгон ишеничим уже жоголо баштайт да. Анан мен кантип партия тандашым керек, анан мен эртең кантип сиздерге барышым керек деген ой болот да. Мен өзүм билсем, ошол 2 жолу бардым, 2 жолу колдоо таппагандан уже көңүлүм калды да ананчы. Биз бир жолу эле мындай чоңдорду күнөөлөп эле, биз өзүбүз деле күнөөп, бизди тартпай атат, биз мындай наалы берген деле болбойт булчу. Бул туура эмес. Бир жагы пайсын айттым мен, мейли бул бир аз эме колдобой атат деп, бирок бир жолу эле бизди чакырбай атат, бизди колдобой атат, бизди көтөрбөй атат. Бул дарсокун эмес да. Бошоп берип кое турганчы. Буга адам өзү аракеттениш керек. Мына эжеке партия сурап, неге партия тандабай жүрөсүң деп. Жакшы партия болсо тандайсың деп жооп беришели да булдачы. Бирок айла жок ошол партиялар экен. Коомдун партиясы ошол экен. Ошол эле партияда сенин агаң жүрөт, тагың жүрөт, эжең жүрөт, ошол элечи. Айла жок барат экенсиң. Башка партия түз ондо эгер алар жакпасачы. Өзүңүн принцибиңмен чык. Бирок түз албагандан кийин, башка нерсе албагандан айла жок, жакшысы жок болсо, жакшыраагын тандаа дагы ошол менен чык. Чоңдорду деле күнөөлөй беребиз. Коомчулук өзү күнөөлүү эмеспи? Себеби агитация жүргүзгөндө көпчүлүк жаштар жүргүзөт. Жана кагаздарын таркатканда жаштар. Акча берген үчүн таркатабы же чындыгында күйүп таркатабы ошол партияларгачы? Ошол боюнча жооп берсеңиз. Шайлоо маданияты өзгөрүп атабы? Мурунку шайлоо маданиятына азыркы кандай болот деген. Бүткүл дүйнө жүзүндө бул чоң каражатты талап кылган процесс өзү. Бул бир эле бизде Кыргызстан эмес, бир эле СНГда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө керек болсо өнүккөн Америка өлкөсүндө дагы шайлоо жараянына, шайлоого абдан чоң каражат кетет. Ал жерлерде бир кайрылмасы биздикиндей эмес, баягы короолорго тыкылдатып бирден 1000 сомдон берип турмай эмес. Ал жерде башкача. Ал жерде идеяларга, ал жерде рекламаларга, ал жерде окшогон жолугушууларга ушундай баардыгы чоң, абдан чоң акча менен каражат кетет да. Анан ошон үчүн айтып коюш керек, муну ачык эле айтыш керек. Айтып атпайсызбы сиз, жаштар таркатат, жаштар агитация жүргүзөт, бекер жүргүзбөйт. Эч ким бекер жүргүзбөйт азыр. Партиялар мүмкүн болушунча колунан келишинче каржылайт. Бардынча. Анан ар мамлекет мына биздин өнүгүү деңгээлибизге жараша биздер ошо каржыланып жатат. Бул ачык эле процесс, бул болуп жаткан нерсе. Аудиторияга сурап, татыктуу шайлоочу кандай болуш керек да? Ким мындай чыныгы шайлоочу? Кандай болуш керек? Ал кандай тандаш керек? Кабинага киргенде баардык жагынан жашырундуулук сакталган. Демек, ал жерде каалагандай шайлоодо добуш бере алат. Анан кийин сатып алса деле, коркутса деле, басым жасаса деле өзү тандоосун өз эрки менен кылса боло берет. Мында партиялардан, чоңдордун, жаштардын күнөөнү издегенден мурун эми жалпы коомдун дагы күнөөнү издеш керек да. Коом дагы ошону кабыл алыш керек. Шайлоо деген процессти түшүнүш керек. Бул шайлоо процесси кандай, бул эртең кандай болот? Бул шайлоо процесс деген сенин мүмкүнчүлүгүң. Ошол бийлик элдин атынан аракеттенет. Эртең сенин атыңан ошол сүйлөйт. Эгер эртең жер сатса ошол сен да саткан болосуң. Эгер ошол жаман иш кылган болсо, сен да жаман иш кылган болосуң. Чыныгы шайлоочу болсоң, эч нерсеге карабай туруп, келечекти ойлоп, балдардын келечегин, өзүңдүн келечегиңди ойлоп туруп, татыктуу партияга шайлаган ошол чыныгы шайлоочу. Талкуунун жыйынтыгында мен бир нерсени түшүндүм. Татыктуу талапкерлерди, татыктуу партияны шайлаш үчүн негизинен биз биринчи шайлоо маданиятын өнүктүрүшүбүз керек экен. Ушуну менен биздин талкуубуз аягына келип жетти. Кийинки ашык талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.